Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин Элим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн биз адаттагыдай эле дүйнөлүк жаңылыктар менен сиздерди тааныштырмакчыбыз. Чоң бир улуу океан жаңылыктарынын арасында өзгөчөлөнгөн бир илимий жаңылыктар сиздердин назарыңыздарда болсун. Мисалы үчүн, биз баарыбыз жакшы билген, айрыкча Кыргызстанга, Кыргыз элине абдан ушундай бир сыймык болгон бир жемиш бар. Ал Кыргыз жаңгагы. Бул Кыргыз жаңгагы жөнүндө ар кандай легендалар, ал турсун илимий ушундай бир дискуссиялар болуп келе жатат. Мисалы үчүн грек жаңгагы деп айтып жүрүшөт. Биз болсо бул биздин өзүбүздүн атактуу Арслан Баб токоюнда ал турсун Кыргызстандын түндүк, түштүк, батыш, чыгыш бардык зоналарында өзүнүн ушундай бир реликтикалык баягындай касиети бар өсүмдүк катары билебиз. Эми ушул өзүбүз күнүгө пайдаланып жүргөн грек жаңгагынын же болбосо Кыргыз жаңгагынын бүгүнкү күндөгү таасири, анын илимий, медика биологиялык таасири жөнүндө бир чоң жаңылык ачылды. Ал жаңылыктын ачылганына бир эле жума болду. Америкалык окумуштуулар ошол грек жаңгагын ошо жаңгакты пайдаланууда, күнүгө пайдаланууда ошол жүрөк оорусунан жана айрыкча ошо кан басымын регуляция жасоо боюнча өзүнүн өзгөчө мааниси бар экендигин далилдеп чыгышты. Биздин ата бабалар, улуу муундар дайыма айтчу, жаңгактан эч убакта жамандык көрбөйбүз. Эгерде жаңгакты биз туура пайдаланып, ошол өзүбүздүн тамак жөө рационубузга туура пайдалансак, бул мааниси абдан чоң деп. Эми ошону илимий жаңылык катары мынакей бир жумадан бери дүйнөлүк сенсация болуп атат. Натыйжада эгерде адам регулярдуу түрдө күнүгө 2 унция жаңгакты пайдаланса, анда анын кан басымы, жүрөк оорусунун ошо калыптанышы абдан чоң мааниге ээ болот экен. Эми унция деген бул ушундай чембирдеги болжолдуу түрдө караганда эсептесек 2 унция где-то бир 60 граммга жакын жаңгак болот да. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, ушу колдо бар алтындын баркы жок деген сөздү четке кагып, ошо жаңгакты пайдалануу абдан маанилүү экендигин сиздерге айтып коюшубуз керек. Айрыкча ошо кан басымды, анан кийин канттын деңгээлин төмөндөтүү укмуш экендигин америкалык окумуштуулар эсептеп чыгышты. Жарым жылдын ичинде ошол жаңгакты, ошол 2 унция пайдаланган оорулуу менен, анан ошо жаңгакты пайдаланбаган оорулуунун экөөнүн ортосундагы баягы салыштырмалуу карап көрө турган болсо, анда асман менен жердей ушундай бир жыйынтык бергенин ошо биз көрүп турабыз. Менимче, бул илимий жыйынтыкты биздин илимпоздордогу айрыкча өндүрүшчүлөр ушундай жолго коюп, элибиздин ден соолугун чыңдоо боюнча ушул багытта иш алып баруу менимче абдан маанилүү экендигин эсиңиздерге салып коюшубуз керек. Дагы бир абдан чоң сенсация болду. Япониянын Якогама шаарынын университетинин окумуштуулары ошол стволовый клетканын жардамы менен адамдын жаңы боорун иштеп чыгышты. Мына көрдүңүздөрбү, кандай укмуш заманда жашап жатабыз. Ал ошол бир эле боордун өзүнүн функционалдык, медико биологиялык шартын жакшыртпастан, көк боордун өзүн иштөө принцибин дагы абдан жакшы жолго койгондугунда болуп турат. Эми сөзсүз түрдө бул биринчи жаныбарларга баягындай изилдөө иштери жүргүзүлүш керек. Ал дагы абдан маанилүү, жогорку деңгээлде өткөндүгүн сиздерге айтып коюшубуз керек. Менимче бул багытта биздин Кыргызстандын атактуу чыгаан академик окумуштуулары дагы ушул багытта илим изилдөө иштерин жүргүзүүгө ушундай бир ынтызар болуп жүргүзүп жаткандарын да биз билебиз. Бирок чынында ошол япониялык айрыкча Якогама университетинин окумуштуулары менен байланыш түзүү жолу менен ушул ишти алып баруу, аларды биздин кыргыз жаштарын тартуу маселеси абдан маанилүү экендигин сиздерге айтып коюшубуз керек.
өзгөчө ою бар, өзгөчө пикири бар, жазуучу, мурунку жогорку кеңештин депутаты, белгилүү инсан, биз урматтаган Максутов Бактыбек Максутович агай менен болгон маегибизге сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз элинин тарыхынын бир орчундуу bir ушундай bir кезегине туура келген маселе болмокчу. Ал Кыргыз элинин 1916 жылдагы улуу үркүнү жөнүндөгү маселе. Мен сиз менен аңгеме кылардын алдында өзүмчө дагы бир материалдарды изилдеп, карап чыгып, анан бир материал мага өзгөчө чоң таасир калтырды. Ушул Кыргыз элинин улуу ошол үркүн боюнча, эми үркүн деген сөздүн өзүнүн этимологиясы дагы ошол окуяга туура келеби, келбейби, балким илимий жактан башкача айтылышы мүмкүн дегендей. Мына менин колумда бир абдан кызыктуу китеп турат агай. Бул китептин автору Салкын Нуркулова деген эжеке экен. Өмүр бою мектепте Базара Коргон районунда Кызыл Суу деген айылда ушул башталгыч класстарга сабак берип жүргөн эжеке экен. Ушул эжеке айылдык жаш мугалимдерге жардам деген ушундай китепчени жазыптыр. Мага берип жибериптир. Ошо сиздин илим жана турмуш теле берүүңүзгө жалпы эле биздин ошо илим билим ушул жаатында ошо менин да кичинекей эмгегим кандай орунду ээлейт экен деп. Анан мен бул китепти абдан жакшы окуп чыктым. 1-класстан 4-класска чейин сабак берип жүргөн эжеке да эми ар бир сабакты өзүнүн орду менен пландаштырышыптыр. Анын ичинде 3-сабак дейт. Улуу үркүнгө 95 жыл деп. Бунда сабактын темасы, сабактын максаты, сабактын жабдылышы, жүрүшү, жаңы сабак. Анан кийин мугалим сабакты өзү алып барат дагы, ошол сабакка катышып аткан окуучулардын баардыгы өздөрү баягы актерлордун ролун аткарып, бирөөсү баягы атып аткан желдеттин ролун аткарып, бирөөсү качып бара жаткан ролун аткарып, ушундай бир баягындай бир окуялуу сабак экен. Ошондо менин жүрөгүмө абдан катуу таасир берген могул бир сап ыры болду да. Тарых менен тагдырыңды кессең болот, тарых менен ташты да эзсең болот. Тарыхсыз халк, таптакыр тамырсыз халк, тарыхсыз халк жер менен жексен болот деп ошентип аны мугалим баштайт экен да. Анан ошонун аркасынан анан баягы окуялар кетет экен. Мен бул китеп жөнүндө айтып, анан кийин үчүн ушун менен сизге кайрылып атам. Бактыбек Максутович, кийинки учурларда сиздин жасаган эмгектериңизди биз өзгөчө маани берип, сезип келе жатабыз да. Себеби сиз бардык жасалган, айтылган нерселер фактология менен болуп атат. Ушул боюнча биздин илим жана турмуш теле берүүбүздүн ушу окурмандар, көрөрмандар бардыгы ушундай суроолорду берип атышат. Ошон үчүн бүгүн сиз менен ушул айна чекесинде сөз кылсак, өзүңүздүн ушул ишиңиз боюнча кандай документалдык фактылар негизинде болуп атат. Бул абдан маанилүү. Себеби мына ушул эле Салкын Нуркулова эжекебиз эми ошо фактологияны, документтик нерселерге муктаж болуп аткандыгы көрүнүп турат да. Ар кандай сабактар өтүлүп атышы мүмкүн. Тарых деген абдан бул аяр мамиле кылчу нерсе дегендей. Ошол боюнча аңгеме куруп берсеңиз. Эң жакшы болот. Эми 1916 жыл Кыргыз элинин турмушунда эң бир кара тамга менен жазылып калган, кылымдан кылым өтсө дагы унутулгус бир кайгылуу, кандуу жылдардын бири болуп калды да. Анткени ушул жылы 10 миңдеген адамдар камкорлордун колунан каза таап, 100 миңдеген адамдар өзүнүн туулуп өскөн мекенин тыштап, ата бабасы көрбөгөн чет жерге тентип кетишкен да. Анан жолдон баратып, суудан акканы болду, аскадан учуп өлгөнү, ачкачылыктан кырылышты. Анан Кытайга баргандан кийин деле аларды жакшы күтүп аткан адам болбогондон кийин, эл болбогондон кийин аяктан да бир топ азап тозокторду көрүштү да. Эми мындай окуя эмне себептен болуп калды дегенди азыркы жаштар деле анча биле беришпейт. Анан айрым биз куракты, бизден улуулар
кээде айтып калышат. Мен чоң атам айтчу эле, анан тиги чоң энемден уктум эле, тай атамдан уктум эле деп 1-2 эпизодду билишет да калганын билишпейт. Ал эми тарыхчылар болсо бул маселеге деле анчалык үңүлүп кире алышкан эмес да. Совет доорунда, совет доорунда жакшы кире алышкан эмес. Анан рас баягыреки ошол кезде совет доорунда ошо үркүндү көрүп калган биздин аталарыбыз, мисалы үчүн Алы Токонбаев, Жусуп Турусбеков, жана башка Касмалы Баяленов, Мукай Элебаев сыяктуу чоң жазуучулар өздөрүнүн чыгармаларын жазышканда, романдар жазышкан, повесттер жазышкан, драмаларды жазышкан, операларды коюшканда, бирок баягы совет доорунда чыныгы турмуштагы болгон нерсени, чындыкты баягы ачыкка чыгара алышкан эмес да. Үстүртөдөн гана кайпып өтүп гана, анан баягы өздөрүнүн көргөн билгендерин гана кичине жазып кетишкен да. Анан 31-жылга чейин деле бул үркүн маселеси боюнча совет бийлигинин убагында бир топ маани берилип келген. Мисалы үчүн 1931-жылы үркүндүн 15 жылдыгына карата ошол кездеги Кыргыз Совнаркомунун төрагасы Жусуп Абдрахманов Бишкекте интеллигенциянын алдында чоң жыйында доклад жасаган. Ал эми ошол кездеги Компартиянын 2-секретары болуп иштеген Баял Исакеев Интергелпонун клубунда жумушчулардын астында бул иште доклад жасаган. Анан эң негизгиси кызыктуу нерсеси өкөтең ошо үркүнгө катышып, үркүндөгү азап тозокту, элдин көргөн күнүн баарын өз башынан өткөрүшкөн да. Анан ошол экен элге жеткирүүдө булар аябай эмгектенип болгонун элге түшүндүрүшкөн да. Документальный айта билишкен да. Алар эң негизгиси өзүнүн жон териси менен көрүшкөн да. Анан андан тартып ошо 30-жылдардан баштап эле уже үркүн жөнүндө көп анча айтылбай, ушундай бир көп маани берилбей калганда, цензура иштей баштаганда анан көп айтылбай калган. Анан өзгөчө болуреки эгемендүүлүктү алгандан кийин 1991-жылы үркүндүн 75-жылдыгына карата биздин жаштар, мекенчил жаштар ушу 75 жылдыкты көтөрүп чыгышканда, мен да ошолорго кошулуп, ошо 75-жылдыктан баштап 91-жылдан баштап ошо бүгүнкү күнгө чейин үркүн маселесин изилдеп келатамын. Баягы чоң атамын уктум эле, чоң энемден уктум дебей, ошол кездеги үркүнгө барган жанагыреки докладдарды пайдаландым. Мисалы үчүн Катыр Кулгачкеев деген да бир 4-5 жаштагы бала экен ошо үркүн кезинде. Кусейин Карасаев дагы эр жетип калган 16-17-деги жигит экен. Акыл эсине кирип окуяларга, ооба, көрүп, ошо үркүндүн баягы азаптоосун башынан өткөрүп калган кишилер экен. Ошолордун эскерүүсүн пайдаландым. Анан андан сырткары Буройдо деген мамлекеттик ишмер болгондо, ошол 16-жылы ошол окуяны жана кыргыздардын кыргынын да өз көзү менен көрүп, кийин ал киши дагы китеп чыгарганда, мына муну пайдаландым. Анан бул үркүн маселеси улуу көтөрүлүш, бул жеке гана Кыргызда болгон эмес. Бул ошол указ чыккандан баштап, Кавказдан баштап, Астрахандан, анан бүтүн Орто Азияны ээлеп, Сибирге чейин көтөрүлгөн да эл. Анан мисалы үчүн казактарда дагы үркүн улуу көтөрүлүш ошол жакта да катуу болгон. Анан аякта дагы Турар Рыскулов деген мамлекеттик ишмердин дагы чоң ошо үркүн темасына жазылган чоң китеби бар да. Муну пайдаландым. Кыскасы көптөгөн архивдик материалдардын негизинде Оореки улуу көтөрүш деген китепти чыгардым да. Анан андан сырткары баягы элге түшүнүктүү болсун, кызыктуу болсун деп, кичине көркөмүрөөк болсун деп, Кызыл Кыргын Кандуу Кармаш деген китепти чыгарган элем да. Анан мунун максатым эми буюрса, Кудай тилекке жеткирсе, мына Оореки түрк тилинде чыкты. Жакында түрк тилинде чыкты. Анан Оореки Великое восстание деген орусча которулуп, ушундагы ушу жакында басмадан чыгарсакпы деп турабыз да. Анан келечекте болсо муну немис тилине, англис тилине жана башка чет тилдерге котортуп жиберсек деген ой бар. Бактыбек агай, мына бул жерде бир абдан
жакшы бир кызыктуу фактын айттыңыз да. Ошол улуу эми кыргын эле деп коелучу. Бул бир эле кыргыз элине мүнөздүү эмес. Ошол кезде ошол Россия империясынын составына андай же мындай жол менен кирип калган, же кирип бара жаткан, же кирүүдөн баш тарткан элдердин баардыгынын башына түшкөн бир чоң мүшкүл иш болгон деп биз бир ушундай өзүнчө бир сөз бар да бизде. Ушундай түшүнүк бар. Мындай нерсени эми болду, кетти, өттү, бүттү. Буну козгоонун кереги жок. Биз тарых дегенди кээде өтө эле байгыл биринчи орунга коюп алып, анан элдердин ортосундагы достукту бузуп алабыз. Андай мындай деген бир кээ бир мындай бир пикирлер бар да. Вот ошол пикирлер жөнүндө оюңуз кандай? Тарых деген мен ушинтип ойлойм, бул тарых деген бул тарых да. Бунун болгону болгондой айтып, адан сабак алып, анан кийин сиз айткандай илимий негизде, факттын негизинде изилдей турган болсок, мисалы үчүн азыркы эле ошол эле орус эли менен, ошол эле башка элдер менен достугубуздун бузулушуна эч кандай бир шарт болбойт да, туура кандай дейсиз? Айрым бир окумуштуулар болобу, айрым бир адамдар болобу. Айрыкча саясатчылар. Өзгөчө саясатчылар бул эми айтып жүрүшөт да. Кыргыздар баа түшүнбөстүгүнөн, караңгычылыгынан ошо чоң Орусия сыяктуу бир чоң мамлекеттин бийлигине каршы көтөрүлүшкөн, туура эмес көтөрүлүшкөн, ошондуктан баа кыргын таап калды деген туура эмес пикирди айтып жүрүшөт да. Чынына келгенде бул жеке кыргыздар көтөрүлгөн эмес. Бул айтып атпаймынбы, жогорутан Кавказдан баштап Астрахандагы калмактарда чыкканан бул Орто Азия, мындагы өзбектер, тажиктер, түркмөндөр, казактар, каракалпактар, даже бул жердеги дунгандар, анан ошондон баштап Сибирдике чейинки элдердин баары көтөрүлгөн. Өтөрөттү, кетер кетти. Эми андан бери деле мына бир кылымга жакын убакыт өттү. Эми муну козгоштун кандай зарылчылыгы, козгобой эле койбойбузбу, элдердин ортосунда ынтымакты кетирбей эле койбойбуз деген пикирлерди айткандар бар да. Мен буга кошулбайм. Мен деле ошол эки могулардын баарын жазып, момунчалык эмгектенгеним, мен ошол баягы эски тарыхты көтөрүп, анын эски жараны тырмап, анан бирдемени чыгарайын деген оюм жок. Менин оюм ошол кездеги окуяны бул кийинки муундар билип калса экен, түшүнүп калса экен, эмне себептен чыкты экен, улуу көтөрүлүштүн жүрүшү кандай болду экен, жыйынты кандай болду экен, анын бизге таасири кандай болду экен, ушуну билип калса деген максат менен анан бул китептерди жазып атам да. Анткени себеби тарыхты билмейинчи бул адамдардын, өзгөчө бул жаштардын мында мекенчил эмесин козгой албайсыз да. Туура. Анан ушуларды көрсө, билсе, түшүнсө, окуса, анан бул кийинки жаштардын бир мекенчилдик эмеси косколсо, анан мындай кандуу окуя, мындай аз жерден кыргыз кырылып жок болуп калгандай болгон бир кандуу окуя экинчи кайталанбаса экен. Кыргыздын кылымдардан бери, Манас бабабыздан бери келаткан жерибизди, элибизди кийинки муктар сактап калса экен деген максат менен бул эки маселени көтөрүп жүрөм да. Эң туура көтөрүп жүрөсүз. Биз бул сиздин ошол идеяңызды убагында жогорку кеңештин комитетине да караганбыз. Ошондо бир абдан чоң жакшынакай бир ой айтылды эле, Бактыбек Максутович. Тарых деген бул өзү конъюнктуралык тарых болбош керек. Тарых деген бул чын эле фундаменталдык илим. Ошондо мына жаштарга туура фактыларды берүү маселеси боюнча дагы сиздин эмгектериңиздерди билебиз да. Ар бир байгыл градация кылып, мектеп окуучулары үчүн, студенттер үчүн деген аракеттериңиз бар эле. Мына ушул менин түшүнүгүм боюнча бул чыныгы илим да бул. Мынакей мына эжекенин Салкын Нуркулованын мына ушул аракеттери мен бекеринен башында айткан жокмун да. Бул эжекеге окшогон эжекелер, агайлар толтура Кыргызстанда. Сабактарында андай же мындай формада берип, ушул жаатта дагы жасаган иштериңиз кандай болуп атат? Ушул да менимче биздин көрүштөргө кызыктуу болсо керек. Биз ушуну илимий негизде мектеп программасына киргизип, өзүнчө бир мындай бир феномен катары көтөрүп кете алабызбы? Чындыгында үркүндөп буга чейин айтылып келатат да. Ооба. Анан кийин мен ошолордун карап көрүүм этсем, чындыгында ал кезде мындан 100 жыл мурун элде эле караңгы кез. Анан ошо жана үркүндө айтылып калган нерсе экен да. Ошондой бир айтылып көнүп, ошо тарыхтарга, кагаз беттерине аябай түшүп калган нерсе да. Анан бирок
мен дағына електен өткөрүп баягыраке чыккандан кийин бул үркүн эмес, бул көтөрүлүш. Көтөрүлүш. Болгондо дагы Улуу көтөрүлүш. улуу элдин улуу көтөрүлүшү. Туура. Ошон үчүн тете китебимдин атында улуу көтөрүлүш деп. Ол китебиңизде. Бул жерди коргоо, элди коргоо, мекенди коргоо. Анан кийин теңдик үчүн көтөрүлгөн бул көтөрүш болот. Улуттун өзү жок болуп кетүү маселеси болду. Аскерден жок болуп кеткен болот. Анан ушундай шарттагы көтөрүлүш да билесиң. Ошон үчүн улуу көтөрүлүш деп эсептесек болот. Мынары бардык жерде эле газета, журналдарга, теледе, радиода тигуларда улуу көтөрүлүш деп айтып жүргөнүбүз дурус да. Бирок баягыраке үркүн деген бул өзү тарыхка мындан кийин 100 жылдан, 1000 жылдан кийин деле баягыраке үркүн деген нерсе дагы кошо жүргөнү дурус да. Антпесе, мисалы үчүн 100 жылдан кийин улуу көтөрүлүш деп койсок, анан үркүн темасындагыларга көп маани берилбей да калышы мүмкүн. Эң туура айтасыз. Эң туура айтасыз. Анан эми жеке эле мен болуреке эки китеп чыгарып коюп эле отурган жокмун. Жана сөзүңүз айтканда бул дагы элге жеткириш үчүн, баягы өзгөчө кийимдарга, окуучуларга жеткириш үчүн дагы аракеттеринди жасап атам да. Бул боюнча драма жазгам. Драма жазып болуреке Айтматов атында театрга бир мындан бир 10-15 жыл мурун коюлган эле да. Драмаңыз коюлган, э? Анан эми менимче болуреке 100 жылдык жакындап келатат. Ошого карата бир жакшынакай бир документалдуу бир кино тартса жакшы болгон турат да. Анан андан сырткары дагы бир көркөм жакшынакай чыгарма болсо, ошондо киного айландырса дурус болор эле дем да. Ал кино бүгүнкү көз караш менен жасалган болсо, мурдакы совет дорунда бүгүнкү көз караш менен жаңы жасалган чыгарма болсо дурус болор эле деп айтам. Эң туура айттыңыз, ошол 100 жылдыкка мынакей болгону 3 жыл убакыт калыптыр. Мен дагы бир илимий фактыны көңүл бургум келет да. Ошол падыша өзүнүн указында дагы көрсөткөн экен да. Ошол эркектердин 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектердин баардыгы баягы биринчи дүйнөлүк согушка катышыш керек деп. Эми албетте падыша ал кезде Санкт-Петербургда отурган. Бирок бул жака жеткенге чейин ошону ар кандай бурмалашып, андай-мындай кылышып, керек болсо 19 жашка чейин эле эмес, 14, 15, 16 жаштагы балдары тартышып, 43 жаштагы эркектер эмес, 60ка чейинкилер тарткан учур элдин кыжырын келтирип, азыркы бүгүнкү күндө бизде актуалдуу болуп аткан мыйзамдын ошол кезде эле аткарылбай баягы өкүмзордукка салып, үстөмдүккө салып, ошол дагы бир ошол элдин кыжырын келтирген, айрыкча ээн эркин өскөн, эркиндикти сүйгөн кыргыз элине ушул катуу баягындай бир өзүнчө бир түрткү болгон деген дагы бир илимий ушундай божомолдор бар. Ал боюнча оюңуз кандай? Кылымдардан бери келаткан жерибизди, суубузду тартып алса, өзүбүздү тоо ташка сүрүп салса деп бир себеби болгон да. Экинчиси, согуш болуп атканда, ошо Европада согуш болуп атканда эми согушка тиешелүү жардамдарды көп берген. Нечен жылкыларды, нечен деген кийим-кече, азык-түлүк барды. Көп берген. Бирок ошого карабай налогторду көбөйтүп атса, кыйнап атса деп мындан дагы нааразы болушкан. Андан бир нааразы болгону чындыгында балдарыбыз каттанып алса, же мурда согуш өнөрүн үйрөнбөс. Анан барып согушка жиберип коюп биздин балдарды бекерден бекер кырдыртып жиберет экен. Андан көрө ушул жерден кырылганыбыз дурус, ушул жерден өлгөнүбүз дурус деп анан кийин жанагыреки бойго жеткен жигиттердин көтөрүлүп чыккан себептерин билишип да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын аяктайбыз. Эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.